150, 160, 170. Менің қолымда 170 000 сом. Бұл ақшаға арзан унай іздеп жатып, шылуындарын қапқанына шықпалым. Егер сіз мен қатамды қайта алайын десеңіз, ушул видеоны аяғына чейин көріңіз. Унаның арқасынан ақ жазаған шылуындардың схемасын ашып берем. Атым Ержан, сіз Шекит медианы көріп атасыз. Лалафу сайтындағы Майрам аттуу аккаунт 5 февралда 200 000 сомго Матис сатылары тууралуу жарнама жарыялаган. Биз жарнама ээси менен байланышып, унаа боюнча соодулаштык. Жолдошко болбой калат экен. Жолдошко болбой калабы? Жок. Дагы канча байке жүрүп бере аласыз? 170 кылып берем, ана пулуңар нак болсо 170 кылып берем. 170, Мындай машинанын немелери жакшы, абалдары? Жакшы, машинада кесек жок. Өзүңүздүн атыңызда эми? Чык паспорт, Доверенность эмет өткөрүп бересиз, Өзүн беге алы деп тааныштырган адам унаны 170 000 сомго берерин айтты. Бирок башкаларга сатпаш үчүн тез арада акча которуумду өтүндү. Мындан тышкары ал Бишкекте эмес, Кара Кулжада экенин айтып, унаны ошол жака келип айдап кетишим керек экенин айтты. Ал кепилдик катары бир паспорттун сүрөтүн жана унанын видеосун дагы жөнөттү. Салондарында мыналарын кылыш керек. Мына трепкаларын. Капотунда шпаклеткасы бар. Ал акчаны тез арада которуу керектигин, болбосо унаны башка бирөөгө сатып жибере тургандыгын айтты. Мен анын эсебине 1000 сом которгондон кийин дароо WhatsApp'тагы билдирүүлөрүн өчүрүп, мени блоктоп салды. Анын номери Get Contact тиркемесинен чыккан жок, бирок о деньги электрондук капчыгынан Бегалы деген наам табылды. Бул Лалафудогу унаа сатууга байланыштуу шылуундуктун бир түрү. Биз ушундай эле жол менен шылуундардан жабыр тарткан дагы бир нече жаранды таба алдык. Алардын бирине арзан табылган унааны алыш үчүн шылуундар таласка келиши керектигин ачкан. Ал ортодо 2 жолу 5 000 сомдон которуп берүүнү талап кылышкан. Жабырлануучу төө ашууга жеткенде шылуундар тарабынан блоктолгон. Төө ашууга кирип кеттик, төө ашуудан чыккандан кийин антенна чыккан жерден эле уже салсак жазсак, сообщенияларда барбай калды, бирлеги алышкы WhatsApp'тан. Салсак номер өчүп, аны болуптур деп тек паспорттагы үйдүн адресине бардык, түнчүндө саат 3-тө барсак, эч ким чыкпай койду саат 3-тө. Аларда көп неме өткөн жокпуз. Кайра белгилегенбиз да, ошондо 10 000 которгонбуз. Ушундай эле жол менен шылуундар 16 000 сомго дагы бир жаранды алдап кетишкен. Ал жарнамадан көргөн унаасын алуу үчүн аталган сумманы салып жолго чыккандан кийин жарнаманын ээси аны блоктоп салганын айтты. Мен 16 000 походу кидайт этти окшойт. Көлдө экен, аккорд чыгарган. Мага ошо машинанын документ экен, анан кийин левый паспорт права жөнөткөн да. Нормально сүйлөштүк, акчаны котордум, анан жолго чыктым. Уже кемиңге жеткенде телефон өчүп Лалафону алып таштады. Эртеси күнү мейлим деп, эртеси күнү карасам Лалафону машина издеп аткам. Карасам кайра эле ошол аккорд нарындан чыкты да. Ошол номер менен, ошол аккаунт менен нарында Баятовда деп чыкты, арзан ошондо. Унаа сатуу тармагында көп жылдан бери иштеп келген Эркин Исабеков шылуундардын торуна түшүп калбаш үчүн мындай сунуштарды берет. Чалышып, бир жерден жолугасыңар, унаа саткан адам менен жолуккандан кийин гана ошол жерден көрүп, полный көрүп, жактыргандан кийин акча жагын соодалашып сүйлөшөсүңөр. Сүйлөшкөндөн кийин документ жагын сураш керек. Документте жазылуу же ошол сатып аткан адамдын атында унаа катталганбы, же катталган эмеспи, же доверенность аркылуу ошону сураш керек, тактап болуш керек. Анан азыркы учурда мошенниктер кандай иштейт? Көбү өзүнүн атына оформление кылбайт унааны, бирөөнүн машинасын алып келип туруп силерге сатып иши да мүмкүн, силерден кандайдыр бир задаток алып жок болуп да кетиши мүмкүн. Ошондуктан ошол жагын силер текшеришиңер керек. Биз бул жолу унаа сатам деп алдаган шылуундардын схемасы тууралуу айтып бердик. Маалыматтын чындыгын текшериңиз. Капчыгыңарга сак болуп, алданбагыла. Сиздер менен мен Эржан Шаршеев болдум. Көрүшкөнчө.